Ассалому алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кичине геосаясий ошо абалда өзгөргөнсүт эң негизгиси бүгүнкү күнү Дональд Трамптын администрациясы башкача сөз сүйлөп баштады. Дональд Трамп деле өзү баягы Путинге сөздөрдү айтып баштады. Путин баягы акылынан айнып калган окшойт дейт, түшүнбөй атат дейт. Мен деген эгерде Орусиянын аябай жаман нерселер болуп кетишине бир гана менин жакшы ниетим ошо жол бербей жатат дейт. Анткени эгерде мен азыр жиним келсе дейт, Орусия менен аябай начар нерселер болуп кетмек дейт да. Анан ошол Путинди жактасам дагы ал болсо цоктобой атат, айнып кеткен окшойт деген сөздөрдү айтты. Буга Орусиянын реакциясы тез болду. Ошо сырткы баягы тышкы иштер министрлигинен дагы сөздөр айтылды. Эфирде болду. Путин да жыйналды, өзүнүн баягы кошумчадагы сөздөрүн айтты. Ошо анан эң негизги фронтто аябай катуу соккулар болуп кетти да. Анан акыркы ошо бир айдын ичинде Орусия 100 чачы километрге чейин алды деп айтылып жатат. Ошо көбүнчө Deep State картасы боюнча ошо санаганда. Ал эми канча территория анык алынды, ал боюнча албетте маалыматты кийинчерээк көрөбүз. Кийинчерээк ошо осинтерлердин отчеттору чыксын да. Анан дал ошондой эле Дональд Трамп ошо менен бирге алтын капкак деп, алтын калкан деп которсок болот. Израилдин темир капкак, темир калкан деген сөзүнө окшош да. Баягы ошо Америка Штаттарынын баллистикалык ракеталардан сактоочу системаны жасаймын деп жарыялады да. Анан ошо 25-жылы ошо Кытайдан жана Орусиядан коргономун дегендей болду. Жана ошо баарына 175 миллиард доллар кетирмей болду. Анан ошо негизи Конгресс бекиткен бюджетке жакын. Бирок Конгресстин ошо депутаттарын, сенаторлор, конгрессмендер айтып атышат, анын серепчилер да, Америка Штаттарынын аскер. Бул акча жетпейт дейт. Эгерде ошо чын эле алтын капкак деген долбоорду ишке ашырсаң дейт, бир нече 10 эсе, 15 эсе көп акча керек дейт да. Эми Америка Штаттарынын баалары менен, алардын маяналары менен санасак, ошондой эле болушу мүмкүн да. Анан ошо кээ бир маалымат булактар айтып атат, 27 миллиард керек дейт, башка бирөөлөр 150 миллиард керек дейт. Ошо бирок негизи ошо акча бюджетте каралган да. Америка Штаттары бүгүнкү күнү бүт өлкөлөргө караганда, бүт өлкөлөрдү бириктиргенде алардын баягы коргонууга кеткен акчанын саны ашат да баары бир ошондой. Бирок кээ бир ошо критиктер айтып атат, анын кескин бөлүгү кайра эле коррупция дейт да. Бирок акталган коррупция, мындай түрмөгө отургуза албайсың, бирок расмий түрдө төлөнөт чоң акчалар. Бирок мындай башка өлкөлөрдө андай нерсе болсо, коррупцияга, мисалы үчүн Евробиримдикте коррупция болду деп камай бермек да. Ошондой нерсе болуп жатат дейт. Анан ошо алынысы эмне экен да, ошо негизи эгерде карасак, бул жерде мындай SpaceX, Elon Musk'тыкы, Palantir деген долбоор, Anduril жана Lockheed Martin деген ошо компаниялар, ошо ишканалар эң биринчи ролдо болот дейт, ошо долбоорду аткарганда. Бул жерден көптөгөн ушундай дрондордун үйүрлөрү болот дейт. Дрондор ошо асманда учуп, үйүр менен учуп, ушундай абадан келген соккуларга бөгөт берүүчү ушуна курал катары колдонулат дейт. Анан ошол таат системалары өнүгөт дейт жана космоско курал көтөрүлөт дейт да. Илон Маск өзү көрсөткөн, ал деген өзүнүн акыркы жолу чоң ошондой асманга учуучу ракетасы жасалды, аныкы Spaceship деген. Жана ошол ракета учуп туруп, асманга спутниктерди чыгарып туруп, кайра келип туруп, ошол Мехазила деген системасы бар, ошого келип туруп конот. Дагы бир нече жолу, көп жолу иштетилет ал ракета. Мурунку ракеталарга караганда, мурунку ракеталар бир эле жолу иштетилет да. Аныкы мындай чексиз жолу иштетем деп айтып жатат да, металл каргыча деп. Ал ошо Илон Маск 7000ге чейин спутникти чыгарган, ошо интернеттики, SpaceX-тики. Дагы ошондой эле дейт, ошондой 14-15 миң майда спутниктер чыгарылат дейт. Ал спутниктер
ошо эгерде Кытай тараптан же Орусия тараптан баллистикалык ракетадан атуу болсо, аны атып аткан жеринен эле байкап, атып аткан жерге сокку урат дейт. Жана ошо бүт учуп келаткан жолдон сокку урганга мүмкүнчүлүгү болот дейт да. Кинетикалык сокку. Бул деген элестеткиле спутникке ушу космоско курал орнотулат да. Эл аралык баягы сүйлөшүүлөр, келишимдер боюнча акыркы жылдары, акыркы 100 жыл, акыркы 70 жыл десек болот. Негизи ушул нерселерге тыюу салынган. Космос бул эл аралык нейтралдуу зона катары каралган, бирок ошол 24-жылы Америка Коңшу Шаттарынын чалгындары айтып атат, Орусия жана Кытай ушул келишимдерди бузду дейт. Мисалы үчүн Орусиянын эми электромагниттик импульстук мындай куралы, ядердик бомба, мындай айтканда спутниги асманга көтөрүлдү дейт. Жана ошо Америка Коңшу Шаттарынын өкмөт расмий спутнигинин жанында Кытайдын атайын спутникке каршы ракеталары колдонулган дейт, демонстрация катары да, мындай сыноо катары. Ошон үчүн айтып атат, бул эки өлкөдөн аябай чоң коркунуч келип атат. Ошондуктан бүгүнкү күнү ошо баллистикалык ракеталарды стратосферага учуучу, космоско учуучу токтотуу аябай татаал. Бирок Америка Коңшу Шаттары ошо биз ошо спутниктерди биз ошол жылдыздар, Рональд Рейгандын жылдыздар согушу деген долбоору эске келет. Сои стратегиялык коргонуу инициативасы деп кыргызча СКИ болобу, же болбосо баягы башаты СКБ деп атасак болот. Алар Сои деп орусча аталат, стратегиялык оборонная инициатива деп, стратегическая. Ушул нерсени кайра чыгарабыз дейт, иштетебиз дейт. Ошого окшош уруп баратат бул долбоор. Ошо космостон лазердик же башка ар кайсы физикалык принциптерди колдонгон электромагниттик башка системалар ошо баллистикалык ракеталарды токтотконго орнотулат. Жана ошо кошумча дагы ошо ракеталарды токтотуучу, акыркы миля-дагы токтотуучу да системаларды иштетип чыгабыз дейт да. Ошо лазердик мындай замбериктер десе болот да. Бул нерселер албетте мындай айтканда эле кымбат жыттанат, бирок ким билет, балким жасаар да. Жасап баштаса, анда ошо андан кийин дагы өзүнүн мындай геосаясий душмандары АКШ дагы көп күч колдонгонго аракет жасайт. Бирок ошол менен бирге Стив Витков, мамкатчысы Америка Коңшу Шаттары айтып атат, бүттү дүйнөдө бир полярдуу ошол Америка Коңшу Шаттары жалпы ушундай милиса боло турган дүйнө токтоду дейт. Дүйнө бүттү дейт. Эми дейт Америка Коңшу Шаттары жана башка чоң мамлекеттер дейт көп полярдуу дүйнөнү түздү дейт, көп чекиттүү, көп державалуу. Ошондой айтар менен дагы Трамптын мындай айтканы кичине мындай дал келишпей атат. Демек Трамп кайра эле ошо бир өлкөнүн үстөмдүгүн уюштурган атат да дүйнөгө. Андан сырткары дагы Украинага кеткен жардамдары күчөйө баштады. Америка Коңшу Шаттары уруксат берди. Эми Европа өлкөлөрү менен Америка Коңшу Шаттары жалпы ошо Storm Shadow, Scalp жана Hammer деген бомбаларды, канаттуу бомбалар деп атап коет. Аны канаттуу ракеталар, аябай акылдуу ракеталар, керек болсо айланып учуп туруп арттан согот, же болбосо баягы жерге жапыз учуп туруп, 1-2 метр жапызда учуп туруп, радарлардан алдап барып туруп, учуп барып туруп, баягы рельефтен сүрөтүн тартып, мындай айланып туруп максатка так соккон ушул ракеталарды Орусияга сокконго толук уруксат беришти. Жана Орусиянын кайсы жеринде болбосун баардык жерлеринен сокконго уруксат беришти да. Бирок Орусиянын серепчилери айтып атат, биздин чалгындоо кызматыбыздын маалыматы боюнча Украинада анчалык адистер жок дейт. Ошондой адистер аны менен колдонуш үчүн атайын адистер керек дейт. Жана жалпы ушул Америка Коңшу Шаттарынын Европа биримдиктин спутник системаларын колдонууга ошондой мүмкүнчүлүк керек дейт. Демек бул жерден түзмө-түз Америка Коңшу Шаттары Орусияга согушка кирген аткандай сезилет деп айтып атышат да. Жаңылыктар ошондой, кандай деп ойлойсуздар? Баса дагы ошо соода күчөп атат, мындай айтса. Соода күчөп атат. Ошон үчүн мисалы үчүн Орусия менен эле болгон соода күчөп атат, Кыргызстандыкы башка өлкөлөр менен күчөп жатат. Ошондуктан соода жакта дагы бизнести жасаш керек. Ушул QR код аркылуу бизнес пландоо курсуна катталгыла. Силерге кат келет, окуп койсоңор болот. Жалпы ошол бизнес пландоонун негиздерин айтып берем кыргыз тилинде. Видео курс ичинде 6 модулдан турат да. Артында тест бар. Аны окусаңыздар,
Анан албетте ошо окуп бүтүп анан бизнес план жазсаңыздар, биз дагы ошо бизнес планды жылмалатып мындай жакшы сапатка жеткиргенге да жардам беребиз да. Ошондой колдообуз бар. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолорду көрүшкөнчө. Аскер тактикалык федерация уюштурган, көп учурунда ошонун мүчөлөрү уюштурган да жеке ошо эс алыш күндөрү болуп өткөн оюндар бар. Ошол оюндарга катышкыла. Анткени ушул оюндар ар бир базар күн болот. Ар бир базар күнү албетте бул жерден жакшы тажрыйба алса болот оюнду. Анан кийин дагы аябай жакшы өзүңөргө ишенип алсаңар, чоң оюндарга катышсаңар аябай жакшы болот.